Райымбек Матраимов кагаз жүзүндө кедей болгону менен иш жүзүндө миллионер дегенчелик эле бар. Анда эмесе биз аныктаган мүлктөрүн четинен санайлы. Оштогу мынау Хансарай документ боюнча. Против Матраимова. Для меня он солдат коррупционный государства. Мистер Жээнбеков умолял не увольнять Раима. Это месть. Монстр кылыштын кереги жок. Ал жөнөкөй эле бир өтө деле чоң кызматты иштебеген бир таможнянын замы болгон, эң көп болсо. Министр да болгон эмес, депутат да болгон эмес. Кичинекей эле бир жигит. Жакшынакай, карапайым, ийкемдүү, мындай жакшынакай жигит. Укук коргоо органдарынын оңою менен тиш өтпөгөн бажычы. Өзү саясатчы болбосо дагы Раим Матраимов саясаттагы абарайын түзүп калган десек жаңылышпайбыз. Андыктан биз бүгүн Раим Матраимовго карата козголгон чиелешкен кылмыш иштерине кенен токтолобуз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова. Салам. Мурунку бийлик Раим миллионго карата текшерүү иштерин жүргүзүмүш болгону менен аны камап салууга батын алган эмес. Мына факты болсо мен дагы айтып атам. Мен баарын текшерем деп. Баарын чара көрөм деп атам. Опсаң, чара көрөм баарын факты болсо. Көп узабай бийликке Садыр Жапаров келди. Мына мен Кудайды карап туруп айтайын. Эч кимиси менен сүйлөшкөнүм жок. Сүйлөшпөймүн дагы. Раим миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин. Арадан бир ай өткөн соң. Муну камап койгондо биз мамлекетке бир тыйын акча алып келе албайт элек. Ошондон анан биз мен саясий чечим кабыл сурандым. Мен сурандым улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынан муну камап койгон менен эмне пайда дедик. 6-7 саат ошондой совещание өттү бизде. Бүткүл өлкөнү уудуу кылган Раим Матраимов деген ким? Кайдан келип чыкканын алгач аныктап алсак, анын аты 2010-жылдары эле ызы чууга байланышкан болчу. Апрель инкылабынан кийин Раим Матраимов ири өлчөмдөгү пара берип, бажы кызматына орношконун убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров айтып чыккан эле. Ал эми эмгек жолун карап көрсөк, Раимбек Матраимов 1997-жылдан тартып 2017-жылга чейин бажы кызматынан чыккан эмес. Алгач ал инспектор, кийин бөлүм башчы, Бакиевтердин маалында бажы кызматынын Ош башкармалыгынын жетекчисинин орун басары. 2007-2013 жылдары Оштогу бажыкананын жетекчиси. 2013-2015 жылдары бүткүл түштүк аймак боюнча башкы бажычы. 2015-2017 жылдары мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп эмгектенген. Кыргызстандын мурунку башкы прокурору Азимбек Бекназаров азаттыктын секреты власти деп аталган берүүсүнө маек берип жатып, бажы кызматынын Ош башкармалыгын жетектеген атка минердин саясатта салмагы чоң экенин билдирген эле. Кто контролирует наркотропы и контрабанду юга, он влиятельный человек, номер один. Вот поэтому после Бакиев где захватил, после Джанышча стал. А Джаныш с кем стал? Кто там был вместо Джаныша? Кто? Раим? Вот Раим и другие много работали. Конгантиев, Монгатиев. Ну, Джаныш, реально Джаныш контролировал своим братьям. Ну, Раим это был его сотрудник. Мелкий. 2017 жыл 23 ноябрь Алмалда премьер-министр болуп отурган Сапар Исаков ишенбөөчүлүк көрсөтүп Раим Матраимовду ээлеген кызматынан бошотот. Арадан жарым жыл өтпөй Раим Матраимов Сапар Исаковду сотко берип, 1 жыл айланбай 2018 жылдын жай айында соттон утуп чыккан, бирок кызматына кайра кайтып барган эмес. Кээ күндөрү бир нече 100 миң которсо, айрым күндөрү бир нече миллион которулган. 2019 жыл 29 май бүтүндөй кыргызстандыктардын оозун ачырган иликтөө. Азаттыктын журналисти Али Токтакунов бажы кызматындагы ири коррупциялык схемаларды аныктап, ага Матраимовдун тиешеси бар деген бир катар документтерди таап чыккан. Аял күйөө Айеркен менен Вуфули Исмаил Матраимов атындагы фондко 2 миллион 338 миң 700 доллар которгон экен. Бул бизге анык болгон гана сумма. Мындан тышкары дагы канча которулганын билүүнүн аракетиндебиз. Дал ушул иликтөө чыккандан кийин ал жакта айтылган коррупциялык схемаларды ачыктап, Али Токтакуновго бардык сырды ачып, Матраимовдор менен тыгыз иштешкенин айтып берген Айеркен Саймаити аттуу ишкер Стамбулда киши колдуу болуп каза тапкан. Аны аталган шаарда кафеде чай ичип отурган жеринен атып кетишкен.
Бул жаңылык чыгаар замат Азаттык уналгысы шашылыш түрдө экинчи иликтөөсүн дагы ачыктаган. Анда кабарчылар дал ошол Айеркен Саймаити аттуу ишкер Кыргызстандагы ири суммадагы акчалар системалуу түрдө каракталып турган схемаларды тастыктаган бир катар документтерди өлөр алдында тапшырып кеткенин кабарлашкан. Биз ошондо маалыматты кайдан алганыбызды айткан эмеспиз. Анткени өмүрүбүзгө коркунуч бар деп маалымат булактарыбыз журналисттер менен байланышып жатканын билдирбөөнү көптөн көп өтүнүшкөн. Алардын бири Айеркен Саймаити өзү болчу. Бирок анда бийликтегилер чулгандуу иликтөөлөрдү чымын чаккандай дагы көрүшкөн эмес. Текшерүүлөр жүрүп жатат деп айтылганы менен чечкиндүү чаралар көрүлгөн эмес. Мындан улам Бишкекте реакция деген митинг жүз берген. Ага миңден ашуун жарандар катышып, Райым Матраимовдун камалышын талап кылышкан. Бул сымал каршылык акциялары кийин бир нече жолу уланып, Айтор майнап чыккан эмес. Мына факты болсо мен дагы айтып атам. Ортодон Матраимовдордун үй бүлөсү парламенттик шайлоого жигердүү даярдык көрүшүп, алардын мекеним Кыргызстан саясий партиясы акыркы парламенттик шайлоодо алдыңкы 3 орундукка илинген. Бирок дал ошол парламенттик шайлоодон кийин бийлик алмашкан соң 20 октябрда Райымбек Матраимов колго түшүрүлгөнүн УКМК жар салган. Атайын кызмат Матраимов жана бажыдагы башка кызмат адамдары 2016 жылдын башында бажы системасында коррупциялык схема түзүшкөнүн, мамлекетке өзгөчө чоң өлчөмдө зыян келтирген бул схема азыркыга чейин иштеп турганын белгилеген. Көнүмүш адатымды койбоп турмун, берилген рызкыма тойбоп турмун. Ошол эле күнү Райымбек Матраимов тергөө менен кызматташууга макул болуп, өлкөдөн чыкпоо тууралуу тилкат жазып, үйүнө чыгып кеткен. Жыйынтыгында УКМК ал мамлекетке 2 миллиард сом зыян келтирди деген бүтүм чыгарып берген. Райымбек Матраимов болсо айыппулдун 1 миллиард 400 миллион сомун акчалай төлөп, 600 миллион сомду бир соода борбору жана 9 батир менен кутулган. Это мы решили этих квартир передать сотрудникам ГКМБ, которые годами, десятилетиями, 20-30 лет служат и живут на квартирах. Акыры бажы системасындагы коррупциялык схема боюнча соттун чечими чыгып, 1-май райондун судьясы Райымбек Матраимовду коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, болгону 260 миң сом өлчөмүндөгү айып салып, мурунку бажычынын үй мүлкүн камактан чыгарып койгон. Дагы чыдай кечине, өтөр кетер болгондорун кечеле. Чыдай берем, а бирок бүтпөй течеле. Болбосо ушул эле коррупция беренеси боюнча мурунку кылмыш кодексине ылайык 15 жылга чейин эркинен ажыратылмак. Бирок биринчи инстанция өзүнүн күнөөсүн толугу менен мойнуна алган аткаминерди айыппул менен жазалап койду. Албетте, соттун мындай тыянагы коомчулукта огош бетер нааразычылык жараткан. Садыр Жапаров бул Матраимовго карата козголгон кылмыш иштеринин бири гана деп элди жоошутуу аракетин көрсө, Германиядан жаңы эле дарыланып келген УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Бишкекке кайтып келер замат коррупциянын ана баштары кармалаарын убада кылган. Эртеңден баштап көрөсүздөр, эртеңден баштап биз дагы бир нече чоң чиновниктерди камакка алабыз. Себеби алар элдин канын соргонду. Дал ошол күнү мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары УКМКга сурак бергени кирип, ошол бойдон 2 айга камакка алынган. Бул эрет Райымбек Матраимов кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга айыпталууда. Бирок Матраимовдордун тарапташтары жана үй бүлөсү ийинин кушуруп отуруп калышкан жок. Алар дагы дароо Матраимовдорду колдоо митингин уюштурушту. Он оплатил 2 миллиарда. Штраф ему наложили, он это тоже оплатил. Он находится под домашним арестом. Просто нужно понимать, что когда человека арестовывают, это просто происходит деморализация личности. Бул айым Элнура Алканова убагында Азаттыктын журналисти болчу. Ортодон 5-каналда иштеп, жогорудагы Али Токтакуновдун иликтөөсүнө контр иликтөө жасаганга үлгүргөн. Акыры мекеним Кыргызстан саясий партиясы менен чоң саясатка аттанууга аракет кылган. Дал ошол маалда Болот Темиров аттуу иликтөөчү журналист Алканова эмне үчүн Матраимовдорго жан тартып жатканын айтып берген эле. За пару дней до выпуска своего контррасследования 13 июня Эльнура Алканова покупает коммерческую недвижимость в жилом комплексе Фрунзе. Площадь недвижимости составляет 220 квадратных метров. Если даже брать самые низкие цены, то стоимость недвижимости с такой площадью составит не ниже 160 тысяч долларов. Далее Пятый канал и сама Эльнура Алканова устроила травлю на радио «Азаттык»,
у себя на канале и в социальных сетях. Бир гана митингдер эмес, Райым Матраимовду колдоо үчүн тролдор фабрикасы дагы жалданып жатканын журналисттер аныкташкан. Социалдык түйүндөрдөгү 10 миңдеген катталуучулары бар тайпалар мурунку аттарын өзгөртүп, Матраимовду колдоо деп аталып калган. Эске салсак, бул сымал тролдорду көрүнүктүү саясатчылар өз атын акташ үчүн колдонуп келишет. Ошентсе дагы Райым Матраимов бир гана Кыргызстанда эмес, алыскы Америкада дагы кара тизмекке илинип калды. Өткөн жылдын декабрь айында АКШнын каржы министрлиги Райымбек Матраимовго карата санкция киргизип, Магнитский акты деген аталыш менен белгилүү кара тизмеге илип койгон. Матраимов кызматынан пайдаланып аталган компаниянын товарларын Кыргыз Республикасынын чегараларынан кынтыксыз өтүшүн камсыз кылган. Матраимов компаниядан түшкөн параны топтоо жана бөлүштүрүү ишин алып барган. Мындан тышкары Матраимов бул компанияга курьерлер аркылуу накталай каражаттарды аткезчилик жолу менен чыгарып кетүүгө жардам көрсөтүп келген. Кызыгы дал ушундай кысымдардан уламбы Айтор Райымбек Матраимов менен анын жубайы Улкан Тургунова фамилияларын өзгөртүүгө үлгүрүшкөн. Көрсө Матраимов Исмаилов деген фамилияга өтсө, Тургунова Сулайманова болуп алыптыр. Бул байлыгым бүтпөчүдөй дептирмин, карапайым эл ырысын жептирмин, жаман иштен кайтып кайра келерин билбептирмин. Дал ушул жерден Райым Матраимовдун жубайы Улкан Тургуновага дагы токтоло кетсек, журналисттер аталган айымдын байлыгы боюнча дагы өзүнчө иликтөө жасашкан. Анын көйнөктөрүнүн ар бири эле бир нече миңдеген долларларды чапчыйт. Саат, шууру, мончок бул жерде эле калат. Анткени Хан Сарай, Батир, Пентхаус, жол тандабас сымал мүлктөрүн санап баштасак, убакыт жетпей калчудай. Это пентхаус в жилом комплексе Альфатан Марин Тауэрс. Соседние квартиры похожей площади продаются за $1 миллион. Посты в соцсетях жены Матраимова у Улкан Тургуновой дают общую картину. Вот Тургунова, она же Аманда, показывает фотографии на яхте. Вот наряд от Дольче Габбана ценой около $5000. А вот новый Lexus Аманды. Эске салсак, бир нече жыл мурун Райым Матраимовдун уулунун кол сааты эле дээрлик $43 000 турары маалым болгон. Эми бул суммага Бишкектен бери дегенде эле бир бөлмөлүү батир сатып алса болот. Беле кетсек, Матраимовдордун үй бүлөсү дагы чоң клан болуп эсептелет. Алардын түштүк аймакта таасири чоң деп айтып калышат. Анткени үй бүлөдөгү уулдардын улуусу Искендер Матраимов жогорку кеңештин депутаты болсо, Тилекбек Матраимов 2012 жылдан бери Ош облусуна караштуу Кара Суу районун жетектеп келген. Исламбек Матраимов экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын ички иликтөөлөр жана коопсуздук башкармалыгын жетектеген. Матраимовдордун дагы бири Русланбек Исмаилов, Исмаил Матраимов атындагы фонддун жетекчиси жана бирден бир түптөөчүсү. Мен да бай болгом, чоң болгом, чөнтөккө акча жыктолгон. Эчен жылдар бою мамлекеттик кызматтарда отурушуп эсепсиз байлык топтогон Матраимовдордун кенжеси Райым Матраимовдун тагдыры азыр арсар. 2 айдан кийин тергөө кандай тыянак чыгарат белгисиз. Эгер биринчи кылмыш иши боюнча Матраимов өзүнүн коррупционер экенин мойнуна алып, айыппул төлөп түрмөдөн кутулса, экинчи кылмыш иши боюнча 2,5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы толук мүмкүн. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Биздин каналга катталып, маанилүү жаңылыктардан артта калбагыла. Көрүшкөнчө.